Күйөөм 3 жолу талак берди. Кайненем үйдөн кууп чыкты. Балдарымды бербей жатышат. Көчүдө калдым. Атасы алимент төлөбөйт. Балдарым бакпайт. Эмне кылам? Кыргызстанда турмушка аттанган айымдардын эң көп кездешкен көйгөйлөрү. Өкүнүчтүүсү, басымдуусу өз укугун коргой албай кор болуп келишет. Андыктан бүгүн чоң турмушка аттанган жубайлардын укугуна кенен токтолуп, маанилүү маалыматтарды кыска, нуска айтып беремин. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Кыргызстанда ажырашкандар арбын, ага ылайык ар бир 5-чи үй бүлө бузулуп жатканын Улуттук статистикалык комитеттин сандары тастыктайт. Көбүнесе жубайлар 5 жылга жетпей ара жолго түшүшөт. Түшүк жаңылтсаң андай болот. Кызыгы мындай тыянак расмий ажырашкандардын санынан гана чыгарылган. Ал эми нике күбөлүгүн албай баш кошушуп кийин ажырашып кеткендердин саны канча белгисиз. Айдыралы жөргөрөк келин кызды көргөндө кете берем жөргөрөк. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда кош бойлуу айымдардын дээрлик 11%-нын нике күбөлүгү жок. Мынтип ажырашып отурсак, элибиз көбөймөк турулсун. Жок болуп кетиши мүмкүн, туугандар. Нике күбөлүгү бул жаш жубайлардын бири-биринин алдындагы милдеттерин расмий түрдө бекитүү дегенди түшүндүрөт. Ал жок мырза менен айым көп жоопкерчиликтен качып кете алышат, айрыкча ажырашуу алдында. Кыргыз жарандары үчүн баш кошууда нике кыйдыруу 1-орунда турат. Көпчүлүк айымдар Кудай алдында ант берген соң мырзалар жоопкерчиликтен качпайт деп ишенишет. Жоолсун керек болсо. Ажырашам мен. Талак. Бирок жыл жыйынтыгы боюнча сандарга токтолсок, никеге туруп, бирок расмий түрдө күбөлүк албагандар кийин күйөөлөрүн жоопкерчиликке тарта албай убара тартышат. Эркектер көпкөн экенсиңер. Кичине жиниңер келсе эле талак деп айтасыңар. Анткени үй бүлөлүк иштер боюнча соттук териштирүүлөрдө 1-орунда ажырашуу турса, 2-орунда алимент төлөтүү, тагыраагы балдарын өз атасына бактыра албай кыйналышат. Андай адамды атып салыш керек. Сурап коюш парз Бул дейм. шариятта да, законго да туура келбеген, жакпаган нерсе. Молдого нике кыйдырып, бирок расмий органдан күбөлүк албай, кийин айымдар ажырашып кете турган болсо, анда баласына алимент төлөтүш үчүн алгач баланын атасы өз атасы экенин соттон далилдеп бериши керек болот. Ан үчүн ДНК тест жасатылат. Ал болсо арзан оокаттардан эмес. Бул эмне деген акмакчылык? Балдарга алимент төлөтүүдөн сырткары, эгер жубайлар никесин расмий түрдө каттатпай туруп, үй салышса, анда кийин ал турак жайды 2-ге бөлүп алууга 2-чи тараптын укугу жок болуп калат. Тагыраагы нике күбөлүгү жок аялды же эркекти бул жөн гана көңүлдөшү же ойношу болчу деп туруп үйдөн чыгарып кое алышат. Үйдө кожоюн сенби же менби? Чапчы өзүң. Мындан сырткары нике күбөлүгү жок жубайлардын бири башкасына балдарын көрсөтпөй укугун чектеп кое алат. Тактап айтканда, нике күбөлүгү жок. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасы көрсөтүлбөсө, анда ал киши бала үчүн эч ким эмес. Мындан сырткары нике күбөлүгү жок үй бүлө мүчөлөрүнүн бири насыя алса, ажырашып кеткен учурда, экинчиси аны төлөбөй бардык жүктү бир адамдын мойнуна үйүп коюшу толук ыктымал. Акыркы жолу эмне деп кеттим эле силерге? Мээңди чакпагыла, акчаны таап койгула. Эми болсо нике күбөлүгү болгон учурда эмне өзгөрөт? Дал ушул документ берген укуктарга кенен токтолсок. Биринчиден, колуңузда расмий түрдө катталган нике күбөлүгүңүз турса, анда жолдошуңуз келип 3 эмес миллион жолу талак деп айтса дагы расмий түрдө ажырашмайын, ал сизди балдар менен чогуу үйдөн чыгарып коюуга акысы жок. Эгер ажырашууга ниети болсо, талак деп айтуудан мурда сотко арыз менен кайрылууга туура келет. Ал эми судья өз кезегинде үйдөн ким чыгып кетиши керектигин өзү чечип берет. Туура жол көрсөтүп, тарбиялаштан билиш керек. Мындан сырткары нике күбөлүгү бар адамдар экинчисин балдар менен көрүшүү укугунан чектей албайт. Ажырашып кеткен учурда сот биринчиден балдар ким менен калышы керектигин чечип, экинчисине чүрпөлөрү менен көрүшүү актысын бычып берет. Адатта сот балдарды 10 жашка чейин апасы менен калтырып, 10 жаштан кийин тестиердин пикирин сурап, анан чечим чыгарат. Балдарды алып калууда жеке менчик үйдүн болуусунун кажети жок. Туугандардын үйү же батир болсо жетиштүү. Болгону баланын окуп, уктап, эс алып ойногон өз орду болушу керек. Үй шарттын бардык маселесин чечип, шартташтырып коюп,
анан кетүү керек. Үй бүлөдөн кетип жаткан жаран балдары менен көрүшүп, алимент төлөп турууга милдеттүү болот. Төлөбөй койгон учурда мурун кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 5 жылга чейин соттоп жиберүүгө мүмкүн болсо, азыркы мыйзамдарга ылайык коомдук иштерге тартып, 60 000 сомго чейин айып пул салынат. Айрым учурларда алимент төлөбөш үчүн аталар өз баласынан баш тартышат. Бирок аталык укуктан чануу алимент төлөбөй коюуга жол ачпайт. Эгер ал биологиялык атасы экени расмий түрдө катталса, анда ал баласынан баш тарткан күндө дагы алимент төлөп турууга милдеттүү. Анын үстүнө алименттен сырткары бала ооруп калган учурда жана анын окуусуна кошумча каражат бөлүп туруусу кажет. Вообще-то мындайды жууш керек. Нике көлүгү бар учурда үйдү сизден эч кимиси тартып ала албайт. Жада калса сиздин уруксатыңыз жок, аны эч кимиси сатып жибере албайт. Сатып жиберген болсо, анда ал мыйзамсыз деп табылып, үй кайра кайтарылып берилет. Эгер сиз жашап жаткан үйдү экөөлөп тургузган болсоңуз, ажырашып кеткен учурда судья аны 2-ге бөлүп берет. Бул жакта айымдар иштебей, үйдө отуруп, бала карап, акча таппаса дагы өз үлүшүн алууга милдеттүү. Бу дагы өзүнчө бир саясат да. Ал эми жубайлар баш кошкондон кийин автоунаа дагы сатып алышкан болсо, анда аны 2-ге бөлүүгө туура келет. Албетте түз мааниде эмес. Тактап айтканда, бири экинчисине ошол автоунаанын жарым баасын төлөп бериши абзел. Нике көлүгү жубайлар баш кошкондон кийин насыяны төлөбөй качып кетүүгө жол бербейт. Эгер экөө баш кошкондон кийин биринин атына насыя алышкан болсо, анда аны экөө тең төлөп кутулууга тийиш. Нике көлүгү бар учурда айым кош бойлуу болсо, анда күйөөсүнүн ажырашууга укугу жок. Анын арызын эч ким кабыл албайт. Баласы 1 жашка чыкканга чейин жубайы менен бирге болууга милдеттүү. Ал эми айымдар болсо кош бойлуу убагында деле жаңы төрөгөнүнө карабастан дагы каалаган учурда ажырашуу демилгесин көтөрө алышат. Баарына өзүмдүн ойлоймун. Анда эмесе жыйынтык чыгарсак, нике көлүгү жок учурда айымдар көчөдө калып, балдарын тарттырып жиберип, алимент төлөтө албай, күйөөсү экөө бирге алган насыяны жалгыз төлөп, өзү жашаган үйгө ээлик кыла албай калуу тобокелчилигине кептелет. Ал эми нике көлүгүн алган учурда айымдар жашаган үйүнөн чыкпай, балдарын жанынан чыгарбай, күйөөсү экөө бирге тапкан мүлктүн жарымын алууга, алимент төлөтүүгө, балдарынын окуусуна жана алар ооруп калган учурда кошумча каражат алууга укугу болот. Эл укса эмне дейт? Туугандарчы эле бүтүрбөйдү. Соңунда талак деген түшүнүккө дагы бир ирет токтоло кетсем, ислам укугуна ылайык талак берген адам аялын, балдарын толугу менен камсыздап турушу керек деп диний ишмерлер какшап келишет. Бул мырзалардын кулагына күмүш сырга болсун. Сен өзү талак эмне экенин билесиңби? Ой, билем. Нарындагы агамдынчы керек болсо 300 талагы бар да. Кыскасы, жубайлардын кармашкан колдору үзүлбөй, кушбосу бек болуп ажырашууга дуушар болгондордун саны жокко эсе болсун демекчимин. Сиздер менен мен Наргиза Асиякова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.